аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү, жамааттык медианын эл собол программасында. Ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен көрөрман жана угарман жамааттык медиа студиясында эл собол программасы өз эфирин баштайт. Эфирде мен Айгерим Кодбек алып баруудамын. Биз бүгүн Европадагы билимге сапар боюнча сүйлөшөлү деп турабыз. Ал үчүн студияга мугалим, ата-энелер мектеби онлайн курсунун куратору Гүлсара Мадаминованы чакырганбыз. Урматтуу көрөрман жана угарман, эгер сиз бизди социалдык медиа аркылуу көрүп жаткан болсоңуз, түз эфирдин алдына сурооңузду же ой пикириңизди жазып калтырсаңыз болот. Эфирдин жүрүшүндө сиздин пикирге да кезек беребиз. Кутман күнүңүз менен студияга кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Биз алгач маекти баштаардан мурда бүгүн 17 ноябрь студенттердин эл аралык күнүнө да тыш болуп калыптырбыз. Бул биздин темага дагы айкалышып турат. Ошондуктан алгач ошо студенттерди майрам менен куттуктап кетсек, Ооба. Бүгүн ошол 17 ноябрь студенттердин, билим алуучулардын күнү экен. Анан азыр баарыбыз эле студент болуп калдык деп ойлоймун. Азыркы замандын шарты ушундай. Ар ким университетте болбосо деле сырттан окуп жүргөн студенттербиз. Андыктан баарыбызды майрамыбыз менен куттуктайм. Анан жарыя катары да айта кетейин, бүгүн Бишкекте Учкун имаратында студенттер үчүн чоң семинар болуп өтмөкчү. Буюрса могу акыл эмгегин маданияты, анан билим алууну үйрөн деген темаларда. Могу түз эфирден көрө отургандар 3-кө чейин жетишсеңиздер, келсеңиздер болот. Ал жактан дагы буюрса студенттердин эң маанилүү ишмердүүлүгү бул билим алуу. Бирок ошону өз алдынча окуу ишмердүүлүгүн туура уюштуруп алса, кечээ күнү да бир бүтүрүүчү айтып аткан, мен өзүмө кыйнап окуп жүрүптүрмүн деп. Канчалаган ошо өзүнү кыйнап, эптеп модулду экзаменди тапшырышым керек деп окуп жүргөн студенттер бар болушу мүмкүн. Бүгүнкү семинарда ошол окуу процессине оңой, эффективдүү, анан өзүнө жагымдуу, китеп окууну сүйүп калгандай, билим алууну өзү каалап аткарган бир процесске айландыргандай сырларын айтып беребиз буюрса. Ошо ким эфирди көрсө, саат 3-кө Учкунга келсе, семинардан жолугабыз. Жакшы, бул албетте. Анан ушул эле жерден студенттерге айрым кеңештерди айтып, бул курактын негизи көп учурда ошо кайсы студент кезде муну сезбей өткөзүйт деген бир кеңештерин айтып калышат го. Ошолорго бир кеңештериңизди айтып кетсеңиз. Макул. Азыр жаштарды студенттер менен жолукканда эң актуалдуу эле суроосу мындай болуп калыптыр да. Университетте, жогорку окуу жайда окууну жактайсызбы же андан көрө жана кыска мөөнөттүү курстарда окуп туруп эле иштеп кеткен артыкпы деп. Анан ойлонгончо менин жообум экөөсү тең туура болду да. Ким эгер кыска мөөнөттүү курстарда окуп туруп, жумуштун үстүндө практикада үйрөнөм десе, аларга деле заман ошондой мүмкүнчүлүктү сунуп жатат. Бирок жогорку окуу жайдын өзүнүн дагы баягы системалуу түрдө 4 жыл бою бир багытка толук кандуу билим алган университеттер бар, билим берген университеттер бар. Ошол жерлерге тапшырса 4 жылыны жоготпойт. Бизде тилекке каршы мектепте 11 жыл уурдалат. Мындай ата-эне үчүн окуп аткандай, мугалимдер үчүн окуп аткандай мамиле кылгандарын байкаймын да. Андан кийин университетке келгенде бир сабак өтүлүп, бир мугалим келип, келбей дагы 4 жыл уурдалат. Бирок ушул уурдалып жаткан жылдар ал сиздики. Ал ошо мугалим күнөөлүү, университеттин системасы күнөөлүү, билим берүү биздин тармак ушундай деген менен биздин өмүр эң баалуу 11 жыл, анан ага 4 жылды кошсоңуз, сиздин 15 жылыңыз кетип атат да. Андыктан мен студенттерден дагы чоңдордон деле суранарым, азыркы заманда могу технология, колундагы телефонго ааламдын билими баткан. Бар болгон ошол жерден билим алганды, өз алдынча билим алганды биздикилер өздөштүрө элек бул көндүмдү. Бизге сөзсүз бирөө мондой тапшырма берип, сайып, аны текшерип турса, анан окуйм деген баягы стереотипное мышление калыптанып калганда. Жок, заман ушуга келди. Мындан ары ар ким өзүнө керек тармакты тандап туруп, ошол багытта үзгүлтүксүз билим алышы керек болуп калды да. Андыктан өз алдынча билим алуунун жолдорун үйрөнгүлө деп айтат элем. Ал болсо жөнөкөй кадамдардан башталат. Баягы так чындап өзүңүз өмүр бою
же болбосо бир өмүр бою деген деле азыр туура эмес болуп калды. Бир нече кесипке ээ болушубуз керек болуп калды да. Азыркы мөөнөттө жакын аралыкта эмне менен алек болгуңуз келет, кайсы иш сиздин колуңуздан эң жакшы келет, анан адамдардын муктаждыгын бүтүрүп бере аласыз. Ушул жерден ой жүгүртүш керек да. Азыркы студенттерге айтарым, мен коомдун кайсыл кемчилигин толтуруп бере алган адис боло аламын. Эң мыкты кыргызча текст жазган адистер дээрлик жок. Кыргызча анан англисче сонун кылып сабак өтүп бере турган кадрлар жок. 300 миңден айлык берет элем деп жатат да азыр жеке мектептин директорлору. Мисалы жакында эле окуп калдым, дене тарбиядан англисчанан кыргызча сабак берчү агай болсо мен өтө жогору акы берет элем десем, жана физкультурный окуу жайды бүткөн шагырап жүрүшөт, бирөөсү англисче билбейт дейт. Мына ушул сыяктуу сиз азыркы замандын талабын иликтеп туруп, анан ошону университет сунуштабаса деле өз алдынча күнүгө интернетти жандырып алып окуй турган заман келди. Студенттик бул окуу жайдын, жогорку окуу жайдын программасы менен чектелбей турган заманда жашап жатабыз да. Ал үчүн ошол билим алуунун жолдорун үйрөнүп алыңыздар. Ага жардам бере турган мондой Гапар агайыбыздын эң акыркы студенттер үчүн арнап жазган китеби бар. Ушул жерде бүт кантип окуучу өз окуу ишмердүүлүгүн уюштурушу керек, студенттер интернетти кантип пайдаланышы керек. Анан азыр мурда мисалы дипломный работа жазат элеки, ошону деле биз көчүрүп бүтүрчүбүз да. Подземкада целый индустрия болуп кеткен. Азыр болсо башка өнүккөн өлкөлөрдө бул стартап, андан кийин изилдөө, ошондой дагы инновациялык бир сунушу барбы, ойлоп табуусу барбы деген деңгээлдерге чыкты да. Ошолорго дейре бул жерде багыттама көрсөтмө берилген. Кантип ошо стартап деген бул өзүңүз бир идея ойлоп табасыз, аны ишкердикке айландырып кетесиз. Буну ошол студенттик күндөн баштап стартаптарды ойлоп чыккан команда болуп өтө жакшы да. Анан студенттик күндө сиздин мындан кийинки өмүрүңүздүн мындай бир багыты, жолу калыптанып калат деп айтат элем. Кийин мисалы 25 жашта 30 жашта бүтөбүз, андан кийин деле үйрөнсөңүз болот. Бирок сиздин негизги фундаменталдык баягы көндүмдөр, адаттар ошол жаш курактарда калыптанып калат да. Анан окуганга бала чакалуу эмессиз азыр дегендей турмуштун түйшүгү, үй бүлөнүн жоопкерчилиги деген нерселер келе элек чакта бир мүнөттү да текке кетирбей окуш керек. Аны окуш керек десе кечке китепти муунтуп кармап алып эле окуй берген окуу эмес. Биз мисалы Манас университетинде окудум. Башка жерге салыштырмалуу жакшы окутат болчу. Бирок азыр кайра анализ кылсам, эгер өзүм чуркап семинарларга барбаганда, могу эл аралык мамилелер клубун жетектейт болчум, ал жерде элчилерди чакырып сүйлөшпөгөндө, бул дагы биздин өзүбүздүн инициатива менен болгон болчу да. Ушундай ишмердүүлүктөрдү алып барбаганда, бул университет берген маалыматтар, билимдер теория жүзүндө, жана мен экзамен тапшырганда жазган кагаздын үстүндө эле калып кетмек экен да. Андыктан ошо студенттердин өзүнүн чуркап аракет кылып көбүрөөк практикалык билимдерди алуусуна үгүттөйт элем. Ооба, сиз мектепте урдалган, ал тургай университеттик кезде урдалган убакыттарды өтө жакшы белгилеп өттүңүз. Бизде студенттер чындап эле өз алдынча билим алуу жагынан аксайт болуш керек. Анан бул көп учурда чөйрөсүнөн дагы көз каранды болуп, эгер чөйрөсү жакшы окуса, ошол группа дейбизби, ошол класс жакшы окуп, башкалар окубаса, башкалар деле окубайт дегендей бир аксап калуулар көп болот. Демек, өз алдынча билим алганды үйрөнүп, окуучулар болобу, студенттер болобу, муну эч кандай мындай сырткы факторлордун таасиринде калбай билим алыш керек деген бир маанилүү нерсени биз дагы айтышыбыз керек экен да. Ооба, анан да чөйрө деп баса белгилей кеттиңиз. Кечээ күнү биздин онлайн акыл эмгеги маданияты курсубузду бүтүргөн эжеке айтып атат да. Баары чөйрөдөн көз каранды дейбиз, бирок заман ушундай экен, биз чөйрөнү онлайнда дагы түзүп алсак болот, турбайбы? Мисалы 100 адам, ал жерде баары ошо билимге кызыккандар, бири-биринин тапшырмасын көрөт, окуу ишмердүүлүгүн көрөт, ушинтип деле окуса болот турбайбы деп. Мен ошону түшүндүм, мен азыр чөйрөнү тандай алат экенимди. Анан мен мисалы айылда отурсам, же миграцияда жүрсөм, же бир жакшы окутпаган деп коелу, в кавычках Кыргызстанда андай университет жок. Жакшы окутпаган университеттин студенти болуп калган болсоңуз деле, сиз чөйрөнү өзүңүз тандай аласыз, түзө аласыз, окууга кызыккан. Чынында эле ошол сиз күн сайын эң көп баарлашкан адамдардын таасири жогору болот да. Сиз байкадыңызбы, окууңузду келтирбеген, мотивацияңызды түшүргөн, окуп деле эмне болот эле деген чөйрөдө жашап жатасызбы? Аны өзгөртө аласыз, ага ошол колуңуздагы телефон, интернет дагы жардам бере алат башталгыч этапта. Анан ошонун ичинен окуп, баягы окуунун даамын сезип алгандан кийин акырындык менен өзү жараткан ушинтип койгон, эмнеге умтулсаңыз, жандуу сиздин атмосфераңызда деле жалаң ошол илим билимге кызыккан, акыл ишмердүүлүгү менен, акыл эмгеги менен жашаган
адамдар пайда болуп баштайт, сиз аларга жолугуп баштайсыз. Биринчи кадамды таштаса эле калганын өзү акырындап ошо жакшылыктар келе берет да. Чоң рахмат. Ушуну менен студенттер темасын акырындап чабалы. Биздин бүгүнкү негизги темабыз болгон Европага жакында капрагай болуп барып келдиңиздер. Анан сиздин ошондогу айтканыңыз мындай, мисалы башка эмгек мигранттар эмес, ал жакта ошо акыл мигранттары, билим мигранттары көп экен. Бир жакшы жетишкендиктерге жетишип жатышыптыр дегениңизди биз чогуу уккубуз келет. Ошол боюнча айтып берсеңиз. Бул Германиядагы Кыргыз-Жерман IT Community деген уюм бар экен. Биздин бир канча жылдардан бери Германияга башында баягы Au-pair деген программа бар. Балдарды карашат да, кичке бөбөктөрдү караган программа менен барып, бирок ошону менен чектелип калбай, алгач колледжге тапшырып, ошо колледжинде дагы сонун байкадым. Ausbildung деген программа бул Кыргызстанга да ушундай сонун болмок да. Бир жума окуйт экен, 2 жума иштейт экен. Иштеген жери ошол иштегени үчүн акы дагы төлөп берет экен. Бирок бул жана бир жумада теорияда үйрөнгөнүн заматта барып практикада аткарганга система ушундай сонун жол түзүп берип коюптур да. Биз мисалы 4 жыл бою окуйбуз, анан бүткөндөн кийин стажың барбы дейт. Же бир окуган нерселерибизди иш жүзүндө колдонгонду билбейбиз. Ошондой бир жума окутуп туруп 2 жума иштеткен колледждин Ausbildung программасынан өткөндөн кийин кайра жогорку окуу жайга тапшырып, андан да мыкты окуп бүтүрүп студенттерибиз, мекендештери эң алдыңкы компанияларда иштешет экен да. Экономисти бар, финансисти бар, айтишниги бар. Болбоду эле дегенде жана туризм сферасында отелдерде жетектеген орундарда иштешип, ушунчалык мындай анан өз ара ынтымак. Ошол жерде байкаганым, мурун мындай ой жүгүртүү болчу, мен деле эмес, башкалар деле ушинтип ойлосо керек. Акылы бардын Даниэль мырза ошо Германияда магистрант окуп жатат экен, магистратура айтып атты да. Акылы бар, колунан эмгек келгендин баары Кыргызстандан алда качан кетип бүткөн. Анын Кыргызстанда мындай билимге деле анча кызыктар эмес, эптеп той топуру менен жашап жүргөн, катмар калган деген туура эмес түшүнүгүмдү, могу капрагайды көрүп, алып бараткан агартуу иштерин көрүп, ошол туура эмес түшүнүгүмдөн уялдым деди да. Биз болсо, менин жеке өзүмдүн оюмда, могулор чет өлкөгө кеткендер, ооба акылдуу, билимдүү, бирок булар өздөрүнүн жанын куткарып, Кыргызстанды унутуп койду деген бир аз менин туура эмес түшүнүгүм бар эле да. Көрсө, кыргыздар кайсы жерде жүрбөсүн, ал жакшы окуусун бүтүп, турмуш тиричилигинде жакшылап алгандан кийин үй алды, эмне кылат, үй алат, анан кийин балалуу болду, баары жакшы. Андан кийинчи капрагайыбыз ушул суроосу менен узатты да Германиядагы мекендештерге. Андан кийин уже эл, коом, Кыргызстанда эмне өзгөрүүлөр кылсак болот деген ой жүгүртүүгө ошондо адам жетет экен. Качан өзүнүн баягы элементардык базовый муктаждыктарын жапкандан кийин. Ошол деңгээлге жеткен катмар кыргызстандык мекендештер Германияда, анан Францияда көп экен. Өзгөчө Айзада Акбекова эжекебиз SAP деген бул Германиянын Google, Microsoft деп коелу, бирок ошолордон дагы жогорку масштабтагы бул Германия боюнча бүт адистердин айлыктары электрондошкон. Анын баарын ошо эсептеп жеткирип берчү компания экен да. Айзада эжекебиз болсо ошол IT компанияда иштеп, анан бир Кыргыз-Герман IT комьюнитине дагы бир нече мекендештер биригип уюштурушуптур. Ошол акыл эмгегинин маданияты боюнча айтып бериңиз агай деп чакырды да. Кыргызстандан бери Германияга алдыртып, бул эжекенин айткан сөзү мага аябай жакты. IT дегенде компьютерге код жазганда көздү жумалуу эле жаза бербейт да агай дейт. Мен ушуну жаштарды келгиле IT окугула десем, алар алгач ошол китептеги, интернеттеги же адам айткан маалыматты окуп түшүнө алса, угуп түшүнө алса, анан аны код кылып компьютерге түшүндүрүп жазат да. Бул базовый көндүмдөрдү биздин кыргыздарга жеткиребиз, кантип жеткиребиз деп жүрсөм, сиздин лекция семинарларды уксам, сиз ошол ар тараптуу билим алгыла, кругозоруңарды өстүргүлө, баягы билим алуунун жолдорун үйрөнгүлө деп семинар берип жүрөткөнсүз, ошону бул жака биздин Германиядагы жаштарга да айтып бериңиз деп чакырышкан болчу. Анан бир семинар менен эле чектелбей, бул Гамбургда семинар болду, андан кийин Франкфуртта семинар болду. Франкфуртта болсо биз деген уюм бар экен. Бул дагы кыргыз мекендештерин уже Франкфуртта жашагандардын уюму экен. Бир канча жылдан бери, 10-15 жыл эгер адашпасам. Кыргыз китептерин ал жака алып барып, онлайн Кыргызстандагы
агартуучулар менен семинарларды уюштурушуп, мекендештер Германиядагылар жаңылыктарын бизге айтып, ошондой биз уюму бар экен. Алар энелер мектеби боюнча конференция, семинар уюштурушту. Ушул Германияда жүрсөк деле балдарыбызды кантип баягы кыргыз катары калыптандырып тарбиялай алабыз. Кыргызча үйдөн эле сүйлөшпөсүк, сырттан чет тилдеринде сүйлөшүп баратат деген суроолор дагы аябызга узатты. Анан мага баягы жообу жакты. Эгер баягы жубайлар бири-бири менен кыргызча сүйлөшсө жана эң башкысы үйдүн ичиндеги атмосфера кыргызча болсо, кыргыз күйлөрү коюлуп турса, кыргызча китептер окулуп турса, ал ошол сен чет өлкөдө жүрөсүң эч нерсе эмес, Кыргызстанда туруп, Бишкекте туруп балдардын баарынын тили орусча чыгып бараткан, дүйнө таанымы ошондой кыргыз эмес же башка чет элдик эмес, ортодо жоголуп калган муундар келатат. Ошонун баарынын баягы тарбиялоо жолдору деп агай сонун кылып айтып берди. Андан кийинки сапарыбыз бул Францияга болду. Дагы Алмаз агай, фамилиясын унутуп жатамын. Алмаз агай болсо бул француз илимий жетекчиси, Нобель сыйлыгына ээ болгон окумуштуу экен. Ошонун ишин улантып кетип атыптыр да. Бул кванттык физика боюнча. Анан биз өзүбүзчө жакшы ниет кылып койдук. Буюрса Кыргызстардан Нобель сыйлыгын алган биринчи окумуштуу болуңуз ошол устаттан шакирт өтүптүр дейт. Бир кадам жакын экен да. Ушундай деңгээлде илим изилдөө борборлорунда иштеп жүргөн жаштарыбыз, кыргыз мекендештер бар экен. Анан байкаганым баары жөнөкөй. Өтө жөнөкөй, мындай жөнөкөй эле бир футболканы 10 жылдан бери кийген спортивкасын деле кийип алып жүрүшөт. Мындай көчөдө көрсөң, аларды ошондой эң жогорку маяны алып, эң сонун компанияларда иштеп жүрөт дебейсиң да. Бир эчекенин сөзү аябай жакты. 21-кылымдын эң баалуу көндүмү же болбосо сапаты бул жөнөкөйлүк. Ошол азыр редкий гана адамдарда бар. Байкасам ал ошол өмүр бою билим алып, өзүн тарбиялап, эң жогорку чокуга жеткен адамдар анан жөнөкөй болушат окшойт да. Кыргыз мекендештерден байкаган сапаттарым ушулар болду. Анан Францияда дагы уюмдары бар экен. Садык Шернияз мырза азыр Франциядагы Кыргызстандын элчиси. Ал мырза менен дагы Гапыр агай менен семинарга келип, агайдын сөзүн угуп, сүйлөңүз агай сиз тугалы деп, ошол жерде бир сөз аябай жакты да. Угармандыкты билбегендер, укканды билбегендер эч качан алдыга жылбайт. Мисалы бир жаңы идея сунуштаган, жаңылык жараткан адамдарды мен алтын издегендей угам дейт. Ушул сөз аябай жакты да. Мен угуп сөздөрүнүн арасынан алтын тапканга аракет кылам. Алтын деп бул эмнени айтып атат? Идеяны айтып жатат да. Мен качанда болсо ошо укканга даярмын дейт. Бир жакшылык айтып бере алган адамдарды. Жаштарды байкасам, эми эле бир сөздү баштасаң, саатын карап, телефонун карап, концентрациянын жоктугун байкадым дейт. Bunday муундан абайлаш керек. Анткени укканды билбеген, бир сонун идеяны уга калса аны жаза калып, ошонун үстүнөн кийин ойлонгонду билбегендер алдыга жылышы кыйналып калат деген сөздөрүнү мындай эстеп өзүмө алып койдум. Анан могу ата тарбиясынан башталган билимге сапар китебим обложкасын карасаңыздар, баягы океандан немеге кетип атат да, билим алгалы кетип атат. Биз ошол Европага билимге сапарга барып келдик. Дагы олтуруп мындай эскерип, сонун макала кылып, чыгарма кылып жаза турган бул жерден өзүмө өтө чоң таасирлерди алдым да. Анткени мен чоң глава кылып жазып койгум келген сөз, Япондун баласына башкача мээ берип, кыргыздын баласына башкача мээ берилбейт экен. Жараткан бирдей эле мээ менен ошондой жаратат экен да адамдарды. Кыргыздардын деле ошол окуган балдарынын кандай бийик даражага жеткенин көрүп туруп, болот экен го деген сөз келди да. Биз Германияда жүткөн бир кыз айтып атат, мен көп жылдардан бери эмне үчүн Германияга келип алдым, ооба ошо окугалы келдим, иштегели келдим, бирок ошондо деле Кыргызстанда окуп иштесем болбойт беле, эмне үчүн Германияга келдим деген суроо менен өзүмө ошо сурооду берип жүргөн. Бүгүн агайдын семинарынан кийин жооп таптым деп атпайбы. Анан биз барыбыз эмне үчүн экен деп жообун күтүп окуп жатсак, мен көрсө акыл эмгегинин маданиятын Германияда издеп келиптирмин. Ошол бул жакта бар жана бааланат деди да. Бул ушул эң негизги сөзү болду. Чынында акылы менен иштегендер, идеясы барлар, билими жогорулар ал жакта өтө бааланат экен жана эң жогорку айлык маяна ошолордуку экен. Германияда эле эмес, Кыргызстанда деле азыр ошол тенденция кетип жатат. Андыктан ошол баары бир остон мекендештер ошо семинарлардан кийин
жыйындардан кийин агайыбы жанакы агартуу ишмердүүлүгүңүздү токтотпоңуз, ата-энелер мектебин колдоп берели, бүт жети облуска жайылтканыңызды колдоп берели. Анан ошол акыл эмгеги маданиятына элибизди үйрөтүшүбүз керек. Биз ушул Германиядагы баалуулуктарды кантип Кыргызстанга жеткиребиз деп жүрсөк, сиз аны 15-20 жылдан бери жайылтып жүргөн экенсиз. Эми биз сизди колдоп туралы, а сиз болсо жеткен жериңизде ден соолугуңузду абайлап бул ишмердүүлүктү улантып кетиңиз деп агайга да дем беришти. Агайдын аларга багыты, аларга дагы сонун жардам болду. Мындай бул мост болду да, көпүрө курулду буюрса. Мындан ары дагы агартуу иштери дагы чоң масштабта уланат. Ошо Германияда жана Францияда 2 жумадай жүрдүңүздөр. Бул аралыкта семинарлар студенттерге дагы өтүп жаттыбы? Ооба. Жана Гамбургдагы биринчи семинар бул IT, билим, келечек деген темада болду да. Агайыбыз акыл эмгеги маданияты боюнча сүйлөгөн болсо, ар кайсы IT компанияларда иштеген, Америкадан бери келгендер болду, мекендештер. Анан Германиянын өзүнүн ичинде шаарлар бири-биринен 5 саат, 6 саат, 7 саат, керек болсо 10 саат бир жума мурун келгенмин деген студенттер болду. 200гө жакын студенттер уже иштеп жүргөн чоң мекендештер жыйылды. Бул Германиядагы кыргыз мекендештеринин чоң бир жыйыны, курултайы болду десем болот да. Ошо негизи бул жолу Европага болуптур, бирок Кыргызстан ичинде силер мындай сапарларды көп жолу өткөзүп жүрөсүздөр. Кайсыл айылга, райондорго барып дагы ошо ал жака студенттер эле эмес, ата-энелер, мугалимдер баары үчүн эле ушул идеяны жайылтып келатасыздар да. Анан эки жерде мындай кандай өзгөчөлүктөр деп мындай салыштырып байкаласыз? Бул Германиядагы мекендештер, булар акыл эмгегинин маданиятын өздөштүргөн адамдар. Анын канчалык баалуу экендигин билген адамдар да. Анан баягы ата-энелер балдарына тарбия берүүсү, билим алуусунда колдоо көрсөтүүсүнү Германияда уже байкап жүргөн адамдар. Мисалы, Германияда деле баласынын тарбиясына, билимине көңүл бурбаган апаларды карга апалар деп коет. Бул сөздү карасаңыз, андан сырткары жана Айзат эженин бир сөз аябай жакты, агай баласынын тарбиясына, билимине көңүл бурбаган өлкө ушунчалык өнүкпөк беле деп. Өнүгүүсүнүн себебин ушул жактан көрүп атат да. Биз Кыргызстанда 7 облусту кыдырганда, мен эң көп байкаганым мугалим болобу, студенттер болобу, ата-энелер болобу семинарга барганда, азыр мага эмнени айтасың, эмнени үйрөтүп коесуң деген көз караш менен отурушат да. Анан баягы жүздөгөн, миңдеген адамдарды агайыбыз тамашага салып, ошолордун тилинде сүйлөп, башында алардын маанайын ачканга, мында бөтөлкө менен жакшы түшүндүрүп берем. Жана бөтөлкө сыяктуу да семинарга келген адам ичимде суу сыяктуу жаңы билим менен толтурайын деп келет. Бирок баягы маанай менен эмнени үйрөтүп коет элең деп олтурганда, анын баягы башы, крышкасы деп коебузбу, жабык болот да. Агай ошону тамаша менен тип ачып, анан эми ниетиңерди түштөгүлө. Азыр мен силерге үйрөтүп койголу келгеним жок. Өзүң могу жигиттериңер чакырды. Азыр тажрыйба бөлүшөбүз. Ар бир үй бүлөгө, окуучуга, студентке, ата-энеге керек могул жерде көйгөйлөрдү талкуулайбыз. Чогуу үйрөнөбүз дегенден кийин анан ачылышып, 2 сааттан кийин уже маанайлары көтөрүлүп, сонун турбайбы, мурдараак уш жөнүндө окусам болбойт беле, эми үйрөнөбүз деп кетишет да. Айырма мына ушунда. Ата-энелер мектебинде эми окуйбуз, акыл эмгеги маданиятын үйрөнүшүбүз керек экен, билим алууну үйрөнүшүбүз керек экен деп кетет бул 7 облуска чыкканда мекендештер. Тияктагылар буну баалуулугун билип, ошонун аркасынан жакшы жашап, эми ошонун Кыргызстанга көбүрөөк жайылталы, жеткирели, кантип жеткирсек экен деп жүргөн мекендештер да. Ошо мындан ары ал кызматташтык уланса, сиздердин ишиңиздерди дагы да жайылтканга жакшы мүмкүнчүлүк болуш керек. Мисалы, бул идеяны башында жайылтып баштаганга караганда азыр бир өзгөрүүлөр болуп, жаңы этаптарга чыгуулар болуп атабы? Же дагы эле баягы китеп бурчту уюштуруудан баштап, дагы эле ошол темалар эле козголуп атабы деген сурагым келет да. Дагы эле ошол темалар козголуп жатат. Агедим анткени Кыргызстандын 7 миллион калкы болсо, анын бир 3 миллиону үй бүлөлүү болуп калган болсо, ошонун баарында үй бүлөлүүлүк китептикчеси дагы деле болуп кала элек. Дагы деле окуу ишмердүүлүгүн, өз алдынча билим алуу ишмердүүлүгүн толук үйрөнүп, сонун болуп калдык деген катмар өтө аз да, процент. Бул тынымсыз дагы 30-50 жылдык эмгекти талап кылат. Бар болгону команда күндөн күнгө чоңоюп баратат. Азыр Москвада энелер мектебинин филиалы ачылды. 20дан ашык энелер жандуу окууга, кадимки баягы агайдын мектебиндегидей келип, ата-энелер жандуу окуп кетишет го, ошондой окуп, 1 айлык окууду окуп бүтүрүштү. Ушундай баягы агайдын шакирттери көбөйүп жатат.
да. Окууларды Москвада, ошол Германияда, могу Кыргызстанда, ар бир облустта жеринен жайылтып ошону уюштуруп бараткандар көбөйүп баратат. Бул темалар болсо дагы 30-40 жыл бою ар бир үй бүлөгө, ар бир ата энеге, ар бир окуучу студентке жеткиргенге өмүр жетпейт да. Бул мисалы билим алуу темасы бир күн сүйлөнүп туруп, эртеси күнү дагы башка тема сүйлөнүп кете тургандай тема эмес да. Жана жыйынтык дагы мындай дароо көрүнбөйт да бул кийинчерээк көрүнүшү мүмкүн да, бирок дагы деле ошо мен угайын деген нерсе мындай кичине баштапкы бир мындай билимдер дейбизби, баштапкы түшүнүктөр калыптанып калдыбы, уже андан кийинки мындай өнүгүүлөргө өтүлүү деп даяр болуп калыштыбы ата энелер дегенчи. Ооба, мисалы бул 3 багытта да агайдын идеясы. Биринчи өз алдынча билим алууну үйрөткөн акыл эмгеги маданияты. Окуйм дегендер үчүн кайсы жаш куракта болсо да. Менин сүйүнгөнүм бир окуусун бүткөндөн кийин ата энеликти үйрөнөлү дейт. Ата энелер мектебинде ата энеликти үйрөнгөндөн кийин эми ушуну адам бир жакшылыкты үйрөнсө, сөзсүз бирөөгө бөлүшкүсү келет. Эгер мындай башкаларга да жакшылыкты ыраа көргөн сапаты бар болсо, ал уже устаттыкты үйрөнүшү керек болуп калат. Агайыбыздын жаш мугалимдер мектеби устаттык өнөрү программасы дагы бар да. Бир окууну бүтүргөнү сөзсүз экинчисине катталып, аны окуп, анан берки үчүнчүсүн да бүтүргөнгө аракет кылып атышат да. Бул өтө чоң жакшылык деп билет элем. Ушуларды окуп бүткөндөн кийин деле окуу ишмердүүлүгү, өнүгүү, баягы самообразование деп коебуз, өзүн өз тарбиялоо токтоп калбай турган процесс экендигин айтып, бирок эми мындан ары интернеттен өзүнө керегини, мусорду эмес, интернет 99% мусор болуп аткан болсо, ичинде 1% адамды өнүктүрүүчү, билим берүүчү материалдар бар. Бирок ошону издеп тапканды жана өзүнө жашоосун жакшыртканга пайдаланганды үйрөтүп коюп атабыз. А дальше англис тилин өз алдынча үйрөнүү, айтини үйрөнүү, ар ким өзүнүн багытын тандап кетип атат да. Ошондой. Чоң рахмат сизге. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып келатат. Эфир соңунда бүгүнкү теманы жыйынтыктап бир айталы. Демек, мындай билимге сапар кандай болду? Европага болгон билимге сапар жыйынтыгында мындай. Европага болгон билимге сапар бул мекендештердин колдоосу менен финансылык дагы, моралдык дагы бардык жактан мекендештердин колдоосу менен уюштурулду. Ошол кыргыз-герман IT комьюнитисине аябай чоң ыраазычылык билдиремин. Жана бул ошол агартуу ишмердүүлүгүнүн дагы да бир чоң жогору тепкичке чыгуусуна себеп болду, көпүрө болду. Эми биз ал жактагы мекендештер менен серия инсан таануу интервьюларын уюштурабыз. Алардын идеяларын биз Кыргызстандагы элге жеткиребиз да. Ошондой билимге сапарыбыз буюрса жемиштүү болду. Негизи жыйынтыктоо иретинде ар бир бизди угуп жаткан угарманга айтарым, адамдын жашоосу өзү билимге сапар. Бул дүйнөгө ар бир адам өзүн өзү тарбияласын, эң мыкты өзүнүн баягы версиясына келсин, билим алсын, эмне үчүн жаратылганын, кандай жаратылганын түшүнсүн деп эле келген болсок керек деп ойлойбуз да. Биз мисалы ошондой. Бул билимге сапар эч качан түгөнбөйт. Бул сапар Европага болгон болсо, эмкиси Таласка болот, андан кийинкиси Новосибирске болушу мүмкүн, чакырып атышат. Кийин дагы кайсы жерде мекендештер бар болсо, ошол жака улана берет. Анан ар бир билимге сапардан биз барып үйрөтүп эле келүүчү эмес, үйрөткөндөн да артык үйрөнүп келүүчүлөрбүз да. Китепканаларын көрдүм. Шаардык мамлекеттик китепканалардан дагы китеп дүкөндөрү өтө сонун шартта экен. 3 этаж жаркыраган зданиянын сыртынан карап тойканабы деп ойлойт кыргыз көрсө. Ал болсо сыртында бери эле китептен жарманке кылып турат, ичи болсо 3 этаж жаркыраган здания толгон ар кайсы тилде китептерди, ар кайсы жанрда. Анан мен бул жерден түшүнгөнүм, демек эл ошондой китептерди сатып алат, ал ошол бизнести уюштургандан аянбайт. Биздеги китеп дүкөндөрүнүн аянтчасы ушул биз экөөбүз отурган студиянын жарым, эмне үчүн анткени аренданын акысын китеп алган актабайт. Бул чын эле элдерге китеп жетип калсын деген эле адамдардын ыктыярчы эмгеги болуп атат да. Менин каалаганым ошол биздин тойканаларыбыз бир күн барып ошондой заңгыраган китепканаларга, китеп дүкөндөргө 24 саат бою иштеген китепканаларга айланган чакта, анан ошого барып окуган адамдар бар болгон чакта биз дагы өнүгөбүз да. Бишкекке чыгып байкасаңыз, көчөдө аптека көрөсүз, салон красоты көрөсүз, анан тойкана көрөсүз. Тиги өнүккөн өлкөлөргө чыгып байкасаңыз, китепкана көрөсүз, университеттердин шартын көрөсүз, колледждерди көрөсүз. Анан эми соода борборлорун көрөсүз да. Ошол жерден эле коом эмнеге баалуулук берет көрүп койсо болот экен. Китепканаларды ачканга, аябай окуу ишмердүүлүгүнө көңүл бурганга баарын чакырып кетемин. Билимге сапарыңыздар байсалдуу болсун деп айтам.
Чоң рахмат сизге. Вактыңызды бөлүп биздин угармандарга пайдалуу маалыматтарыңыз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз түз эфирдеги Эл Собол программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрдүңүз. Биз бул жолу билимге сапар деген чоң теманын алкагында сүйлөштүк. Ал биздин студияда бүгүн мейманда мугалим, ата-энелер мектеби онлайн курсунун куратору Гүлсара Мадаминова болду. Эфирди мен Айгерим Кулатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү Жамааттык медианын Эл Собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.